Саламатсыңар балдар. Силер менен кайрадан эле чарчымышык. Бүгүн силер менен сөздүн көркү макал жөнүндө сүйлөшөбүз. Макал лакаптарды силер 1-класстан бери эле окуп келе жатасыңар. Аларды аталардын сөзү деп да түшүнөбүз. Макалдар силерге акыл үйрөтөт, тарбия берет, сөзүңөрдү өстүрөт, оюңарды да байытат. Ким макал лакаптарды көп билсе, ошол адам сөзгө чечен болот. Силер да акылдуу, эстүү, сөз чебери болгула балдар. Мен силерге ата-эне, үй-бүлө жөнүндө макал айтайын. Ападан акыл, атадан тарбия. Ата сыйлаган абийир табат, эне сыйлаган элге жагат. Эн атаңды сыйласаң, күндө аласың батаны. Эл журтуңду сыйласаң, алар түзөйт катаңы. Атанын сөзү акылдын көзү. Уул кыз жөнүндө да макалдар бар. Кыздын 40 чачулуу. Кызды үйдө кыл жатпайт, келинди үйдө күл жатпайт. Кыз кыялы менен бааланат, уул өнөрү менен бааланат. Акылдуу бала сабакка шашат, акылсыз бала сабактан качат. Эмгек жөнүндө да макалдардан билесиңерби? Эмгекчилдин түбү зор, жалкоонун түбү кор. Коркок түштөн коркот, жалкоо иштен коркот. Эмгегиң каттуу болсо, тапканың таттуу болот. Ак эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Патриоттук жөнүндө да макалдар көп. Бөтөн элге хан болгончо, өз элиңе кул бол. Батырдын көркү маңдайда, чечендин көркү таңдайда. Акылдуунун бир сөзү, акылсыздын 1000 сөзүнө татыйт. Чечендин сөзү орток, чебердин колу орток. Адамдардын жакшы жаман сапаттары жөнүндө да көптөгөн макалдар бар. Эсер сөзүн эки айтат, тамтык сөзүн дагы айтат. Дос менен дос болсоң мактан, кас менен дос болсоң сактан. Адептүү алкыш алат, адепсиз каргыш алат. Азаматтын жакшысы азыраак сүйлөп көп тыңшайт. Окуу, билим тууралуу да макалдар өтө көп. Окусаң озорсуң, окубасаң тозорсуң. Күч кетет, билим кетпейт. Акылдуу билимди самайт, акмак кийимди самайт. Тамак үчүн умтулбай, сабак үчүн умтул. Кана балдар, макалдарды канчалык деңгээлде эстеп калдыңар экен? Айтып көрөлү, уландысын тапкыла. Ата сыйлаган абийир табат. Ооба, уландысы эне сыйлаган элге жагат. Акылдуу бала сабакка шашат. Кана балдар, уландысын ойлонуп таап көргүлөчү. Ким табар экен? Туура айтасыңар балдар. Акылсыз бала сабактан качат. Азаматсыңар балдар. Силер макалдарды жакшы эстеп калыпсыңар. Окуган макал лакаптар эмнелер жөнүндө айтылды. Алардын маанисин ойлонуп, чечмелеп келгиле. Өзүңөр да ушундай макал лакаптардан таап, жаттап алгыла. Сөзүңөрдө аларды колдонуп, сүйлөөгө аракет жасагыла. Силер менен чарчымышык болду. Саламатта калгыла балдар.